Sahabalardan biri Peygamberimizge gelip mınday dep sorayt. O Allah'ın elçisi, qaysı amaldar Allah Taalaga görük sökümdürük. Anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "As-salatu ala vaqtiha, al-birrul validayn." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdı öz wagtynda oku, ata-enege jaşçılık kılуу deydi. Köpçülük учурда namazdan kaydeger bolup kalганбызбы, же ошончалык namaz биздин жүрөгүбүзгө кирбей жатабы? Айтор көпчүлүк учурда намазды кечиктирип, namaz wagtynda genен kesir öz жумушубуз менен жүрө беребиз. Бирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taalaga en süykүмдүү амал мына ошол намаздарды öz wagtynda окуу дейт. Андан кийинкиси ата-энеге жакшылык кылуу. Көпчүлүк учурларда ата-энесине короңдоп, аларга каттуу сүйлөп, аларга акыл үйрөткөн балдарды көрөбүз. Биз жашообузда канчалык бийик даражага жетпейли, илим деңгээлибиз канчалык өсүп кетпесин, эч качан ата-энебизден артык боло албайбыз. Ата-энебиз биз үчүн убактысын бөлгөн, биз үчүн түнкү уйкусун бөлгөн, биз үчүн ден соолугун кетирген. Ошол ата-энелердин жүрөгүнө капалык, жүрөгүнө сыгылуу, жүрөктөрүнө кайгы капа киргизбестен, балким алардын жүрөктөрүнө тынчтык, жүрөктөрүнө рахат, жыргалчылык тартуулайлы. Алардын жүздөрүнө жылмаюу тартуулайлы. Анткени ошол ата-энелерибиз ошо биздин урмат сыйыбызга, биздин баардык жакшы мамилебизге татыктуу. Урматтуу тууганым, ата-энебиз көзү барда сыйлайлы. Анткени мына ошол ата-энелерибиз биздин бешибиздин ачкычы. Намазыбызга бекем бололу, ата-энебиздин урматын өз жайына коелу. Андыктан бул жашоо кыска, акыретибизге болгон чоң соопторду чогултуп пайдаланып калайлы. Алхамдулиллахи раббил аламин.